УКМК чет элдиктер Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга ниеттенген. Кыргызстандын бийлигинин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүп жатканы алардын план түзүшүнө себеп болгон. Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга ниеттенген чет элдиктер кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин байкоосуна Азербайжандын 5 жараны Алиев, Бахиров, Аксагаров, Бехбудуров жана Маммадов алынган. УКМКнын маалыматына караганда алар улуттар аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушкан. Ичинде кримдүйнөдө бродяга деген каймана атка ээ адам да болгон. Бул криминалдык чөйрөнү бекемдөө, уруулук идеологиясын жайылтуу, өзүнүн статусун жогорулатуу максатында жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы активдүү күрөшкөн, мамлекеттик саясатты жүргүзүп жаткан өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылган маалыматта. Себеп Кыргызстандын бийлигин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүп жатканы болгон. УКМК жүргүзүп жаткан кесилгендердин кылмыштуу идеологиядан массалык түрдө баш тартуусу, эркиндикке чыккандан мамлекеттик саясатты колдоосу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар келечекте аларга терс таасирин тийгизеринен кооптонушкан. Бул чет жактагы кылмыштуу дүйнөнүн лидерлерине жаккан эмес. 2024-жылдын 22-мартында жогорудагы айтылгандардын баардыгы кармалган. Учурда аларды Кыргызстандын мыйзамына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Фамилия Бехбудов. Год рождения. 1992. Откуда? Откуда? Я Азербайджан. Кыргыз Республикасынын ыкчам маалыматына ылайык издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Баку шаарында экендиги аныкталды. Буга байланыштуу УКМКнын маалыматы боюнча аны кармоо тууралуу Азербайжан тарапка кат жөнөтүлгөн. Учурда азербайжандык кесиптештер аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин иштеп чыгууда. Ошол эле учурда ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендиги такталды. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын УКМК кызматкерлери Кыргызстандын аймагынан Азербайжандан келген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Алиев, Багиров, Асагаров, Бекбудов, Мамедовду кармашкан. Маалымат булак УКМКнын маалымат катчысынан. We'll be right back.